ушу жахилдиктин таркаган себептери бүгүнкү күндө ошо сот тармак аркылуубу же кандай дагы башка китептер мененби, гезит журнал айтор ар кандай жомокторду, негизсиз окуяларды айтып жүргөн адамдардын дагы орду чоң. Ошолор дагы себепкер адамдарды караңгылыкка түртүшкө. Себеби алар эч кандай далилге, Куранга, сүннөткө таянбастан окуяга таянат. Ошол ширкин да баяндаса, мындай бир мазар болуптур, анан ал жерге барыптыр. Анан ошол топурагын чылап ичиптир, же ошол жерде жатыптыр, анан жакшы болуп калыптыр. Байкасаңыздар, көп жанагы Аллахтан башкага сыйынууга чакыргандардын далилдери окуялар. Ушундай болуптур, анан жакшы болуп кетиптир. Баласы болуп жүргөн экен, анан ошондой бир олияга барып колун кармаптыр, анан балалуу болуп кетиптир. Арстан кууп келатыптыр, анан Кудай десе угулбай, Кудай жардам бербей калыптыр, анан Олия устазын айткан экен, анан арстандан куткарылып кетиптир деген сыяктуу жалаң окуяларды угасыңар да. Бир Куран сүннөт негизинде эмес, ушундай бир окуяларга таянып, элди алдап, азгырып, Аллахтан башка сыйына турган нерселерге адамдардын жүрөктөрүн байлашат. Адамдар бул нерсеге бат эле алданып калышат. Практикада болуп атса анда болот турбайбы дейт. Кой анда мен деле барайын дейт. Мына бүгүнкү күндө жанагынтип экскурсия уюштургансып Туркистанга алып баргандар бар экен. Алып барып ошол жактан койдун сойдуруп, акчасын төлөтүп, алардан акча пайданы таап, анан ал жерден кудукта туруп алып, максатыңды айт, орундалат. Эмнени кыялданып жүрөсүң, кандай балейден чыга албай жүрөсүң, ошондой балейден чыгасың, карызың болсо кутуласың, жетпеген кыялыңа жетесиң, мына ушул жака барсаң деп анан алардан акчасын да шыпырып алат экен. Анан кыдыртып келип, ортодо аферисттер жүрөт. Алла сактасын. Карапайым адамдар ла илаха иллаллах маанисин түшүнбөсө, максатын, талаптарын билбесе, илим албаса, намаз окуп жүрүп деле башка нерселерге ооп кете берет. Жанагынтип колуна битсе чыкса жип байлап алгандай, көз мончок байлап алып деле жүрбөйбү ошо. Такасын тагып алып,